Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Оёрдо программасы. Бүгүн биз талкуулай турган тема мыйзамды канткенде урматтай баштайбыз. Программа башталганга чейин мен көрөрмандарга кайрылып кетсем, төмөндөгү телефондорго чалып активдүү катышыңыздар. Азыр биз тааныштыруучу сюжет менен тааныштыралы сиздерди, андан кийин программабызды улантабыз. Акыркы жылдары биздин мамлекетте митингдер чоң жаңжалдарга айланганы. Шайлоо болсо мыйзам бузуулар менен. Мисалы, шайлоочулардын добушун акча менен сатып алган учурлары көнүмүш адатка айланып калгандай. Жада калса сот отуруму жүрүп жаткан учурда мушташкан учурлар болуп, коңшусунун жер тилкесине өтүп кеткен жана жер участактарын күч менен эле басып алуу учурлары көбөйүүдө. Мунун баары жарандардын мыйзамды тийиштүү деңгээлде сыйлабагандыгынын натыйжасында болууда. Ал эми Жыпар Жекшеевдин айтымында сот бийлиги таза, ачык, айкын болмоюнча бир дагы мыйзам иштебей тургандыгын айтат. Мыйзамдын жакшы иштеш үчүн бийликтин баардык бутактары бири-бирине шайкеш келиш керек. Ал эми бүгүн ачык эле айталы, мына сот бийлигинде эч кандай өзгөрүш болгон жок да. Сот бийлиги баягы эле илгерки системада эле иштеп атышат да дагы эле. Ошо сотту тандоо кеңешин түзгөн күндө деле ал жерде деле канча ызычууларды көрүп атабыз. Ал жерде мурун соттолуп кеткен криминал чөйрөлөрдүн өкүлдөрү дагы сот болуп шайланып кеткендер болуп атпайбы бизде практикабызда. Анан алардын коррупцияга өтө жакындашып кеткени. Ал эгерде сот бийлиги таза, анан көз каранды эмес, ачык, айкын болмоюнча бир дагы мыйзам иштебейт. Мыйзамды бузган жерден биз сот аркылуу баарын ордуна коюшубуз керек эле да. А кайсы сот аркылуу? Өзүлөрү мыйзамды бузуп аткан сот аркылуубу? Ал эми демократиялык коом түзүү үчүн ар бир жаран укук маселесине терең көңүл буруусу керектигин белгилейт. Демократиялык коом түзөлү десек, адамдын укугу корголо турган ушундай бир ачык коом түзөлү деген болсок, анда сөзсүз түрдө ар бир жараныбыз укук маселесине аябай көңүл буруш керек да. Биз өзүбүз укуктук талаага кире албай атабыз да. Билбей атабыз. Мисалы баардыгын тең ушулбайм, өзүбүздүн укугубузду коргой турган, өзүбүздүн милдетибизди, өзүбүздүн баягы ыйгарым бизге берилген баардык жагдайларды биз пайдалана албай атабыз да. Гулянора Каныбекова, Чыңгыз Шабаев, Оёрдо программасы. Гулянора, рахмат. Мен дагы бир жолу эске салып кетсем, бүгүн биз мыйзамды урматтоону качан үйрөнөбүз деген теманы талкуулап жатабыз. Тынчтык мырза, кечээ мен бир жакшы макалаңызды окуп калдым. Жөн эле деп айтыпсыз да. Ошол жерде макалада эмне үчүн жемкорлук жагынан мурдатан даңазаланган баягылар эле четинен бийликке кайтып келүүдө? Эмне үчүн моралдык иллюстрация деген ачык жарыяламаган, бирок ар намыс, адилеттик сезими аркылуу тажрыйбага киргизилчү электи элдик инкылаптан кийин келген азыркы бийлик чанып койду? Эмне үчүн парламенттик шайлоо өнөктүгү баштала электе эле аткаруу бийлиги эски доордогу бурмалоочу өнөкөткө кайтат го деп чочулайбыз. Бирок калайыкка мыйзам жолу менен мындай далаалаттарга каршы туруунун усулдарын тааныштырбайбыз. Мындан да башка аябай көп суроолорду бериптирсиз. Ошол суроолорго сиздин жообуңуз барбы? Бул суроого жоопту менимче жөн эле деп ошо макаланы атаганым ушундай, жөн эле деп жүрө бербей, баардыгыбыз чогуу издешибиз керек экен. Бийлик органдарынан күтө бербей, аларга дагы эстетишибиз керек экен. Мына бүгүн маселен Ак үйдүн алдында дал ушундай чакан пикет болду. Мына ошол жарандык үндү билдирди, карапайым кишилердин үнүн билдирди. Мен ушул маселе боюнча, анын өзөккү маселелери боюнча ар дайым ыраттуу түрдө бийлик өкүлдөрүнө, мына депутаттар отурат, ошолорго эскертип айтта кеткибиз келет да. Биз өзүбүз минип турган бутактын астынан аралабашыбыз керек. Маселен, азыр биз 2010 жылдын 27 июнундагы конституциялык реформанын негизинде баш мыйзамга ылайык жашап жатабыз. Эми ошол баш мыйзамды сыйласак, ошого ылайык бийликке келип алсак, парламентке келип алсак, ал ар бир сөзүн урматташыбыз керек. Анда бир нерсеси бар. 2020 жылга чейин демек конституцияга өзгөртүү киргизилбеши керек деп. Азыр ошол баш мыйзамдын долбоорун түзүп, аны алдыга сүрөп чыккан кишилер дагы артка кайтып аткандыгы жөнүндө мага кабар келип атат да. Бул өтө кейиштүү нерсе, себеби алар конституцияны, баш мыйзамды өздөрү сыйлабаса, башка катуулар эмне кылыш керек? Алардан конституцияны коргошу керек. Башка чара жок.
Менимче бир кезде ушундай мыйзамдуу бурмалоолорго каршы чыккан эл азыр баш мыйзамды коргоо үчүн дагы чыга алат. Жарандардын үнү дал ушул жөнүндө айтылып атат да. Абдыманов мырза, чындап эле ар бир адамдан көз карандыбы бизде? Мисалы үчүн ар бир жаран ушул өлкөнүн тагдырына таасир эте алабы? Тынчтык мырза айтып жаткандайчы. Биз азыр кошуна өлкөлөр жасай элек коомду куруп атабыз да. Бул коомдун жыйынтыгы Кыргызстан эркин адамдардын өлкөсү болуш керек да. Менимче акыркы кезде биздин элдин ою, пикири өзгөрүп баратат. Стадиондо Кыргызстан деп кыйкырып атканы, былтыр көчмөндөр оюнунда ипподромдо ура, ура деп Кыргызстан деп кыйкырып атканы бизде патриот сезимдин ойгонуп атканын билдирет. Бул директива менен эмес. Кечире, сиздин үн жакшы жазылбай атыптыр да. Азыр оңдоп коюшсун, анан кийин кайра кайрылабыз да. Азыр Абдыманап мырза айткан суроо канчалык байланыштуу да? Мисалы үчүн патриоттуулук мыйзамдуулукка канчалык байланыштуу? Ошону сурайын дегем. Мындай да, мына элинин телегеи тегиз бакубат жашаган мамлекет бул күчтүү мамлекет. Күчтүү мамлекет бул укуктук мамлекет. Ал эми укуктук мамлекет бул коомдун бардык катмарлары мыйзамды пир тутуп, укукту сыйлаган коом деп айтабыз. Бирок мен бул жерде ушул коом дегенде экиге бөлүнгүм келет да. Биринчи ошол жалпы коомго үлгү боло турган сот бийлиги, аткаруу бийлиги, анан мыйзам чыгаруучулар. Мына булардан талап жалпы коомго караганда күчтүүрөөк болуш керек. Анткени булардын мойнунда жоопкерчилик бар. Анан жанагы биздин белгилүү акыныбыз Шайлообек Дүйшөев айткандай, ак үйгө кирип мыйзам жазып сыртка чыгып бузуп турса, эл укукка кандай мамиле жасайт? Сот системасына келгенде көктү акты көк деп атса, жалпы коом кандай мамиле жасат мыйзамга? Жанагынтип подпискада жүрө тургандар СИЗОдо турса, СИЗОдо тура тургандар подпискада жүрсө, элдердин мыйзамга, укукка болгон мамилеси кандай болот? Терс болот. Ошондуктан биринчи кезекте жана балык башынан дегендей катуу талапты мына парламенттен, аткаруу бийлигинен жана сот бийлигинен коомчулук талап кылыш керек. Ошол эле мезгилде экинчи жагдай жалпы коом. Жалпы коом мыйзамды сыйлаш керек, урматташ керек деп атабыз. Биз мына адамдардын, жарандардын укугун айтканда, алардын милдетин да айта жүрүшүбүз керек. Ар бир жарандын укук менен кошо жанаша милдети жүрөт. Аскерге баруу милдети, налог төлөө милдети. Ушул нерселерди биз жаттап калдык да. Ооба, баары жакшы иштеш керек, баары мыйзамдарды аткарыш керек. Азыр сюжетте деле айтылды да. Бирок жылыш бир тенденциялар барбы? Биз мындай карманарчы. Тенденциялар бар. Азыркы адамдардын аң сезими мурунку мына 91-жылдарга караганда азыр күчтүү. Мисалы үчүн Кыргызстан башынан бир 8-9 шайлоо өткөрдү. Биринчи ошо 91-жылдардагы шайлоолорго караганда азыр жарандарыбыздын аң сезими жогору десек болот. Бирок баягы биз эңсегендей деңгээлге жетпесе дагы кандайдыр бир деңгээлде жогорулап келатат. Анткени жаштар өсүп келатат, сырттан билим алып келатат, демократия деген түшүнүк, элдик бийлик деген түшүнүк келатат. Ошондуктан мына эл аралап жүргөндө коомчулукта кандайдыр өзгөрүү бар. Бирок ал өзгөрүү бардын динамикасы болот да. Бизге тилекке каршы ушул жай же бат дегендей. Биз ушул алдыга батыраак жылыш үчүн бизде жанагындай бир ушул коомдогу болуп аткан бардык адамдын күнүмдүк турмушунда кездешкен укуктары жөнүндө жана милдеттери жөнүндө тилекке каршы мамлекеттик органдардын тыгыз баягы байланышы азыраак болгондой. Азыр мына карасаңар, мамлекеттин партнеру болгон жана жарандык коом гана көбүрөөк иштеп атат укуктук просвещение боюнча. Мисалы үчүн айылда жашаган, сиз өз кезегинде деле юстиция министри болгонсузда, кандай ошо иштерди жасадыңар да? Юстиция министрлигинин эң биринчи критерий, эң биринчи мындай приоритеттүү маселеси мен үчүн, биздин министрлик үчүн эң биринчи ушул укуктук пропаганда болчу. Ушул Ойордо программасы дагы өзүңүздөр белгилүү болгондой, ушул юстиция министрлигинин далалаты менен чуркап жүрүп ушул Ойордо программасын түзгөнбүз. Анткени адамдар өзлөрүнүн телевидение, гезит аркылуу өзлөрүнүн укуктарын билсин деп. Мисалы үчүн салык төлөө, жайыт маселеси, айыл өкмөттүн шайлоо, күнүмдүк турмушта кестешилген бардык милдеттерин жана укуктарын жарандарыбыз билсе, канчалык алар укугун билсе, ошончолук мамлекеттик органдар алардын укугун буза албайт. Көрөрмандар туура эмес түшүнүп калбасын, Ойордо юстиция министрлиги тарабынан түзүлүптүр депчи. Айрым программаларыбыз ушул темага арналат. Идея менен баягы биргеликте деп. Биз баягы юстиция министрлиги эмес. Мына силер чыгасыңар, бирок юстиция министрлиги ушул күнгө чейин тыгыз байланышта иштеп келатасыңар да. Ушул эми укуктук пропаганда, укуктук просвещение деген ушул да.
Абдыманов мырза, сөзүңүздү улантсаңыз, эмне себептен сиз айттыңыз да Кыргызстан деп айтып жатышат. Ошол мыйзамдуулукка, мыйзамды сыйлоого кандай тиешеси бар, байланышы бар? Кыргызстан деген урандын азыр популярдуу болуп баратканы, мына кечээ стадиондо мисал келтирип атпаймынбы? Бул ар бир жаран ушул өлкөнүн тагдырына катышы бар экенин сезе баштады да. Демек, ушул сезим күчөсө, бул өлкөнүн бакубаты үчүн мыйзамды сакташ керек деген сезим орной баштайт да, мен терең ишенимдечи. Мыйзам аткарыла баштайт. Мына кечээ эле мисалы бир сюжетти көрсөтүштү. Финполдун 2 кызматкерин кармашпады. 3 жыл аларга төлөп жүргөн жигит акыры жадаланышат, кой мындан ары мыйзам менен иштейин депчи. Аларды арыз менен кайрылып ошондой операция барып атышат да. Ага чейин 3 жыл төлөп жүрүптүр. Демек, анын сезиминде бир өзгөрүү болду да. Болду, качанга чейин ушинтип жүрө берем. Доколе деп коет го орусчачы. Мындай мисалды көп эле келтирсе болот. Албетте, бул укуктук маданият орношуш үчүн бир топ убакыт керек. Бирок эл өзгөрүп баратат. Азыркы эл 5 жылдын ичинде бир топ эле башкача болуп калды да. Эми сиздин иликтөө жасапсыз да укуктук маданият боюнча. Ошондо айттыңыз, Кыргызстан постсоветтик эрада жашап жатат. Ошондуктан постсоветтик өлкөлөр үчүн бул мүнөздүү нерсе депчи. Биз ошол постсоветтик эрадан чыктыкпы азыр? Чыгайын деп жатабызбы? Ага чейин дагы кошумча айта кетейин агайлардын сөзүнө. Укуктук пропаганда иши өтө татаал иш экен да. Бир жагынан юстиция министрлиги же депутаттар болобу, кайсы бир институттар лидерлерибиз укукту сыйлоо, укуктук мамлекет куруу жөнүндө идеяларды элдерге жеткирүү аракеттерин кылып атышат. Бирок пропаганда менен гана, сөз менен гана эч нерсени үйрөтүү болбойт экен. Бул деген укук деген бул жөн гана инструмент. Укук эмне үчүн түзүлөт, эмне үчүн коомдо бар. Эң негизгиси ар коомдун мүчөсү жоопкерчилик тартыш керек. Ар бир кадамы үчүн, ар бир болгон аракети үчүн жоопкерчилик тартыш керек. Ошол жоопкерчиликтин конкреттештирүү ыкмасы ушул укук жазуу. Сонун укуктарыбыз бар, мыйзамдарыбыз бар. Кагазда болгон менен сүйлөй берген сайын киши укукту урматтап же мыйзамды урматтап калбайт экен. Жана өйдө айтып кетип аткандай, укуктук маданият, мыйзам сыйлоо маданияты кайдан пайда болот? Эгер ар бир жөнөкөй жарандар мамлекет сыйлап атат десе, башчылар сыйлап атканын көрсө, ошондо кандайдыр бир ишеним пайда болот. Эгер мамлекеттин башында тургандар, жетекчилер, соттор эч ким сыйлабаса, анда мен эмнеге сыйлайын деп жөн эле деп жүргөн кеп ошондо болот да, адамдар мисалы үчүн бийликте отургандарга башкача, мыйзам башкача иштейт, жөнөкөй жашоодо башкача иштейт. Ооба, маданият деген ошол туруктуу бир карым-катнаштын системасы. Бул бүгүн жазып коюп, эртең пайда болчу нерсе эмес экен. Анан сиздин сурооңузга такай, постсоветтик бир кубулуш экен бул. Советтер Союзу ураганда ошол мамлекетке кошо идеологиябыз да курады. Маданий кайсы бир нормативдик бир түзүлүштөр урады. Ошого кошо мыйзам ченем, мыйзам урматтоо да урап, коррупцияга малынып калбадыкпы? Ар бир киши өз алдынча эптеп жан багуу жолуна түшүп, кандай гана жол менен жан багсам жарамдуу экен деген ойдо калды. Азыр аны дагы бир сөздү айта кетейин, жылыш барбы деп кеттиңиз. Мен Тынчык агайдын сөзүнө улай. Жылыш бир жерде бар, институттардын арасындачы, мыйзамга тиешелүү институттардын. Бул Конституциялык палатада. Менин байкашым боюнча, жаңы 2010 жылдан бери чыныгында Конституциялык палата бул өрөөндө, бул региондо, башка жакын мамлекеттерде болбогондой өз алдынчалуулук, укуктук конституцияны жоромолдоо боюнча өтө чоң иш алып келди. Бүгүнкү кезде бул Конституциялык палата коркунучта турат. Менимче ушундай оң жылыштарды кесип таштоо бул такай ошол сактап калуу керек, маданиятты да, мыйзам урматтоону да буттан кесип салган болот.
Рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз мыйзамды кантип урматтайбыз деген темада талкуу уюштуруп жатабыз. Мен кайрылып кетер элем аудиторияга дагы жоопторуңуздарды даярдап турсаңыздар. Күнүмдүк жашоодо өз укуктарыңарды кантип коргойсуздар жана милдеттерди кантип аткарылат? Ошол боюнча телефон чалсаңыздар болот жана сиздерге дагы ой пикир, микрофон берилет. Биз бир аздан кийин кайрылабыз. Мирсулжан, мен үчүн, мисалы үчүн, мыйзамдуулук күнүмдүк жашоодо да, мисалы үчүн 5-чи күн жума намазы, азыр орозонун алдында дагы. Анан ал жерге адам деген аябай жакшы маанайда барат да, ал жакшы адам, ал мисалы үчүн жума намазга барды. Бирок ошол күнү көчөдө унаасын таштайт дагы, ар жерде таштайт да. Ушул жерде кайсы жерде чек бар да? Кимдики туура? Менин оюмча, мыйзамдуулукта бул эң негизги маселе бул ишеним болуш керек да. Эгерде мисалы үчүн азыркы учурда ошол эле кейпи менен азыркы эле милиционерлер же болбосо ГАИ кызматкерлери жаңыча иштеп баштадык десе, мен ишенбейм ага. Ал эми эгерде алар жаңыча иштеп жатабыз деп өздөрүнүн кебетеси дагы, алардын аткарган иши дагы башкача болсо, менде ишеним пайда болот да. Мисалы үчүн ошол эле намаз окуу бул ишенимдин негизинде. Полицейскийлерге ишенүү, сотко ишенүү бул дагы ишенимдин негизинде. Эгерде ишеним жок болсо, менин оюмча мындай мыйзамдар же болбосо кандайдыр бир укуктук маселелер ишке ашпайт. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир мисалды алалы, үй бүлө, ата-энеси, атасы күнүнө кичинекей баласына тарбия берет да. Муну жасаш керек, муну жасабаш керек деп. Бирок өзү эгерде терс таасир кылып, өзү айткан Эртең менен чурка дейт дагы, бирок өзү чуркабайт. Өзү уктап жатса, же болбосо мас болуп алып келип туруп баласына сен арак ичпешиң керек десе, анда демек мындай эрежелер бузулат да. Кичинекей балада ишеним жок болуп калат. Ошондой эле мисалы үчүн жана конституция боюнча бир нече пикирлер айтылып кетти. Конституцияда жазылып турат 2020-жылга чейин өзгөртүү киргизилбеш керек деп. Эгерде азыртадан баштап ал конституцияны кайрадан критикалап, азыртадан жок эч нерсе болбойт, өзгөртө берсек эч нерсе болбойт дей турган болсок, бул демек жөнөкөй жарандарда дагы конституцияга болгон ишеним жокко кетет да. Андыктан биз мыйзамга болгон ишеним менин оюмча жок болуп калат. Жанагы Джордж Оруэллдин деле жаныбарлар фермасы чыгармасында абдан көрүнүктүү жасалган да. Кай бир учурда ошол эрежелер бар кезинде бардык эле жаныбарлар өз иштерин аткарышкан, өз эрежелерин так аткарышкан. Ал эми кайсы бир учурда башкача бир жаныбарлар өзүнүн эрежелерин күн сайын конституцияга киргизүүгө мүмкүнчүлүк алганда, демек ишеним жок болуп, ал ферма чачырап кеткен. Андыктан биз дагы кандайдыр бир ишеним жаратыш үчүн, менин оюмча, ошол эле көчөдөгү МАИ кызматкерлериби, аларга биринчи ишеним болуш керек. Андан кийин реформа болот. Эгерде биз аларды чындап эле башкача иштеп жатканын көрсөк, биз өзүбүз дагы машинабызды чар тарапка таштагандан алыс болобуз. Ошол эле учурда бул менин оюмча абдан комплекстүү маселе. Ошол эле учурда мамлекеттик бийлик, муниципалдык бийлик жарандардын өз укуктарын толук коргоого жана ошондой эле мүмкүнчүлүктөр пайда болушун көзөмөл кылыш керек. Азыркы учурда Бишкекте эмне үчүн бардык машиналар мыйзамсыз турат? Себеби дегенде бир мыйзамды турган машинага 4,5 мыйзамсыз парковкага турушат да. Себеби дегенде бизде парковка, стоянкалар жетишсиз. Бул тараптан мамлекеттик органдар ойлонуштурушу керек. Муну эмне кылабыз деп. Болбосо жарандар мыйзамды бузууга аргасыз болуп калып атат. Менин оюмча, ошондуктан муну комплекстүү карап, жарандарга ишеним бергенден кийин, менин оюмча, мыйзамды бардыгыбыз урматтай баштайбыз. Бизге телефон чалып жатышат. Рахмат сизге. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен суроо берелим, мындай биздин өкмөтүбүздүн башкы биздин башыбыз Балкан Сасыпов азыр сүйлөп аткан кишилерге жакшынакай кабыл этип айтып, баарыбыз орозо майрамыңыздар менен. Анан мисалы бир эле кыскача бир пример да, мына азыр мыйзамды качан сыйлайбыз деп. Могу бизде эле ушул революциядан кийин кандай эмелерди көрүп турабыз. Мына бир эле пример, бизде эле Аттыбаш деле, Карташиев деле, соттолду деле, кайра чыгып эми президент болобу, кимиси болот. Анан бул президент деле көрүп турат, калай калк деле көрүп турат. Бул жерден мына бул жерде отурат бывший жана Юстиция министри. Бул киши кандай иштеп атат? Элдин баары билет, жакшы иштеген киши болчу. Ген прокурор жакшы иштечү болчу. Эми ушу эки кишиден эле кантип ташып соттолуп барып келип, кайра жакшынакай кызматка орношуп, анан эми депутатка жүгүрүп жүрөт. Могу жерден баарга мен үчүн кошулат болушуңар керек. Кичине көздү ачып, чоң кызматтагылар, депутаттар өзүңөр кантип ушу соттолгон кишини кайра кантип кое берет. Бүт элдер нааразычылык пайда болот да. Рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү. Абдыман мырза жооп берип коесузбу? Азыр ишеним жөнүндө болбодубу?
Жакында эле сурамжылоо жүргүзүлгөн экен эл аралык республикалык институт тарабынан да. Ошондо кандай саясатчыны көргүңүз келет десе, чынчыл жана ар намысы менен деп жооп беришиптир да бүт адамдарчы. Демек алар күтүшөт бийликтенчи чынчылдыкты жана эмне себептен азыр мисалы үчүн көрөрманыбыз айткандай деле бийликтегилер мисалы үчүн мыйзамга келгенде алар чыгып кетишет да, алар үчүн мыйзам иштебейт. Эмне себептен ушундай окуялар улам кайталанып жатат? Эмне бөгөт болуп атат? Статистика кандай экенин мен так маалыматым жок, бирок менин пикиримде мурунку мезгилге караганда мындай орой мыйзам бузуулар өзгөчө мамлекет кызматкерлери тарабынан бир топ азайды да. Себеби мамлекет кызматкерлер анын арасында депутаттар деле чочулап калды. Мисалы машинасы кызыл түскө светофорго карап өтүп кетсе, артынан сүрөттөр чыгып калып атат. Кечинде бир кафенин жанында кызмат машинасы туруп калса, аны да сүрөткө чыгып, азыр чочулап калышты да көпчүлүгүчү. Жакында бир күлкүлүү окуяга туш болдум. Мен бир жерде күндүн аптабында отурабыз, бир чоң иш-чарадачы. Жанында отурган чиновник бөтөкөдө сууну ичкенден чочулуп атат да. Эмнеге десем, азыр бир фотограф тартып алат дагы, баланчада печинде аябай катуу тойгон окшойт, сушняк болуп атат окшойт деп чыгарып коет дейт да. Ушундай ашкере мындай чочулуулар аз көп. Аткаруу бийлиги өзүнчө аябай чочулап калды. Мага жакында бир айлык өкмөт келип айтты, мен жумуштан кетейинчи. Эмнеге десем, бир бюджетте акча бар дейт, ошону жумшап атканда кокус бир мыйзам бузулуп калып жоопко тартылып калам деп коркуп атат да. Бул аша чапкандыкта негизи мурун мындан көп мыйзам бузуулар болсо керек, бирок мындай ачыкка чыкчу эмес да. Азыр парламенттин ачык иштеп атканынан парламент аркылуу башка мамлекет органдардын иши элге мурунку караганда бир топ ачык айкын болуп калды. Бул ачык коомдун орношу барып келечекте мыйзамдуулуктун көбүрөөк сакталышына алып келет деп ойлойм. Туруздукан айым, сиз макулсузбу? Мисалы үчүн азыр парламент ачыктыкка алып келди деп жатпайбы? Андан тышкары жанагы сиз айтып жаткан көбүнчө социалдык тармактарга тиешелүү да, социалдык тармактарга жайылып кетет, анын маалыматтын ачыктыгы. Сиз макулсузбу? Парламент көп бийликтөөргө караганда коррупциянын очогу деп дагы айтылып жүрөт да азырчы. Мен сиз менен көбүрөөк макулмун. Чындыгында мыйзам ошол жогорку кеңешке өтө чоң талапты коюш керек да негизинен. Анткени парламенттеги кабыл алынып аткан мыйзамдар абдан чийки. Ал мыйзамдар изилденбей туруп кабыл алынат. Кээде дагы ушу бул жерде мына профессионал биздин Адилет министрлигинен дагы отурат. Мына көп бөлүмдөр бар аткаруу ушул Адилет министрлигинде. Жүздөгөн, ондогон адам иштейт. Ошолар алек болуш керек да, ушу жогорку кеңеш эмне деген мыйзамдарды чыгарып атат. Алар кээде кайталанган мыйзамдар, кээде кызыкчылыктар менен көбүнчө жогорку кеңеш өтө мындай өздөрүнүн кызыкчылыгына, кайсы бир инвестордун убактылуу кызыкчылыгына ошол чийки мыйзамдар бизде күнүнө минут сайын экономикалык кылмыштар өлкөдө болуп атат. Мына бүгүн эле бир күндүн ичинде да бир топ экономикалык кылмыштар болот. Анткени жогорку кеңештин бардыгы эле профессионалдар отурган жери жок. Мыйзамды көбү түшүнбөйт. Кээ бир тармактар мисалы ошол эле азыркы биздин парламентте отургандар аткаруу бийлигине келип калышат дагы, анан кейип отургандарды көрдүм мен өз эмеме. Мен ушул социалдык тармакты эле жактап, ошону эле изилдеп, ошол социалдык тармактар боюнча кабыл алынган мыйзамга ушу талашып тартыша берип, мен ушу эл агартуу жагын билим тармагындагы кабыл алынган мыйзамдарга көңүл бурбай, өтө көп тиги мыйзам бузулган ушу коомго, билим тармагына бөгөт кое турган мыйзамдар өтүп кетиптир депчи. Мына ошондуктан бул жерде өтө мындай анализ, методика бизде жок болуп атат да, жетишпей атат. Биз ошол жерге ар бир мыйзамга, мыйзамды кабыл алганда ошол мыйзамга ким жоопкерчиликтүү, эгерде ошол мыйзамды бузса ким жооп берет, ошол эле бийлик бутагындагы аткаруу бийлигинин ошол ар бир министерство, ведомство алып келип аткан, демилгелеп аткан мыйзамдардын канчалык деңгээлде элге керек экен. Ал жерде ушул ар бир мыйзамда чындыгында кызыкчылыктар менен кабыл алынат да, көбү. Кечээ бул жөнүндө ой ордоо программасында дагы биз кызыкчылыктардын кагылышы деген программа жасадык. Ошондо дагы парламент көбүнчө бизнес кызыкчылыктарды түрткүлөп, анан бир мыйзамдарды кабыл алат деген ойлор да айтылды да. Ошондуктан эл ишенбей калбадыбы? Биз элдин ишеними үчүн ала албай атабыз да. Эл ишенбей, эл ошон үчүн мыйзамды бузат. Эмне үчүн бул биздин төбөлдөрүбүз бузуп жатса, эмне үчүн бизге бузганга болбойт деген. Эгерде биз башынан бардыгыбыз мыйзамды сыйлап, ошол мыйзам элге иштей турган, мына Союз убагында бардык нерсе эл үчүн, жана бардык кылынып аткан иш аракеттердин бардыгы эл үчүн
тең деген уран бар болчу. Азыр ошондой уран барбы? Мисалы үчүн бүт эле бийлик үчүн жана бийликке шарт түзүү болуп калды окшойт деп ойлоп атам да. Эл өзүнүн арабасын ажырым бар, бийлик менен элдин ортосунда ажырым бар. Маданият, укуктук маданият жок эл арасында. Тренингтерди өткөрүш керек. Элдин маданият, укуктук маданиятын көтөрүш керек. Ошондо эл көзөмөл кылыш керек. Жарандык мына биз жарандык коомду көзөмөлдөп кеңештерди Бизге телефон чалып жатышат. Сөзүңүздү бөлүп койсом, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Алайдан чалып атам. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен жана азыр Адилет министрлигинде башка башчы болуп кеткен кишиге суроо берейин дедим эле. Уланта бериңиз. Мына жана айтып кетпеди, мына СИЗОдо отургандарга подписка берип, подписка сыртта жүргөндөрдү СИЗОго отургузуп депчи. Анан ошол кишиге жанагы Адилет министрлигине мына сот бийлиги өзүнчө бир бийлик бутагы болуп атпайбы? Ошону жанагы Адилет министрлигине баш ийип, мисалы Адилет министрлиги өзүнүн үстүнөн көзөмөл кылса болбойт беле? Суроону түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Эми бизде жана айтып атпайбызбы, конституция боюнча бул сот өзүнчө бийлик бутагы. Ал бир да аткаруу бийлигинин же болбосо президенттин көзөмөлүндө болбош керек. Ошондо гана сотко баардык шартты түзүп берип, көз карандыс болуш үчүн. Ошондуктан өзүнчө бийлик бутак кылып, мына 91-жылдан бери ошентип келатат. Бирок тилекке каршы жалпы эл берет, эл кыраакы. Эл берген баа боюнча ошол сот системасына бүгүн ишенич жоктугу бул эле эмес. Жерлерде, ошол эле Алайда, Күлчөдө, башка жерде, баардык жерде ошо соттор көбүн эсе туура эмес чечим кабыл алып койгондон дагы элдердин жана укуктук маданиятты элден талап кыла болса, мына Мирсулбек айтып атат, атасы баласын үлгү болуш керек деп. Ата деген эле ошол бийликтегилер. Анан эгерде бийликтегилер өзлөрү үлгү болбосо, демек ошол ар дайым укуктук маданиятты талап кылуудан мурун бийлик, мына мен да ошол жерден келгем, өзүбүздөн баштасак дегендей да. Анан эми тилекке каршы бүгүн биздин Араба Кыргызстан деген кемебиз кичине мындай басыгы акырындап бараткандай, бирок максатыбыз бар, ачык коом курабыз деген. Ушул Азия өлкөсүндө мына постсоветтик мамлекеттерде Кудайга шүгүр мыктысы эле биз десек жарашат. Ачык коом боюнча, демократия боюнча, сөз эркиндиги боюнча. Бирок баягы тилеген максаттарга кичине басаңдагандай, мындан да катуураак, мындан да арышыбыз кененирээк болсо болмок. Сиздин сөзүңүздү улай акыркы иликтөөлөргө таянсак, акыркы 3 жылда митингдердин, акциялардын саны 3 эсеге кыскарыптыр да санычы. Бирок алдыда шайлоо келатат. Негизи эле мен Тынчтык мырза сизге кайрылгым келет да. Бизде мисалы үчүн мына мыйзамды урматтабоо жана мамлекеттин институттарын урматтабоо канчанчы жылы кайсы жерден башталды да? Эмне себеп болгон ага? Мисалы үчүн укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн дагы урматтабоо. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда айтып калышат го, 200-300 атчаның болсо бийликти алып коебуз депчи. Ошол сөз да калыптанып калган да. Мындай саясаттагы 200-дүүлүк негизи Совет доорунда эле болгон. Дароо айтыш керек. Совет доорунда өзүнүн атуулдук жакшы эрдигин көрсөткөн кээ бир кишилерди деле немис болуп калса же ата энеси ата теги бай болуп калса дароо эле аларды ак жеринен репрессиялаган учурлар болгон. Ошон үчүн дайыма 200-дүүлүк мамиле менен ошо жашаган кишилер кийин дагы анан азыр карап көрүң постсоветтик эгемендик учурунда дал ошол муундун өкүлдөрү 5 жылдын ичинде 3 башка партияга кирген учурлар бар. Акаевчил партияга, Бакиевчил партияга, Атамбаевчил партияга шак кире калышат, баардык жакта же өзү же бир тууганы жүрүшөт. Ал түшүнүктүү. Азыр дагы ошолор аракет кылып атышат. Ошон үчүн менин түшүнүгүмдө жаңы муун, таза муун тезирээк ошо бийликти мыйзам жол менен алмаштырып, бирок өзү жөн эле алмаштырбай, ошо жаңы муундагы билимдүү, сабаттуу, анан мыйзамды өздөрү сыйлаган кишилер болуп келиш керек. Мына жогорку кеңеш бүтүп баратат, бул чакырыктын ыйгарым укуктары. Мына карасаңыз, өзүнүн диплому туура эмес экендиги далилденгенден кийин деле уялбай отурушат. Анан кээ бирлери мына калбырлаган коррупциялык бир чынжыр менен байланышы бар экендиги шектелгендер деле дагы эле отурат. А башка өлкөлөрдө атүгүл
Европаны кой, Иранда деле коргоо министри бир кезде диплому жалган болгон үчүн дароо кызматтан кеткен. Ушул сыяктуу бирок алардын баардыгын тастыктаган, азыр ошонун баарын көрсөткөн медиа күчтүү болуп жаткандыгы бир чети бизди кубандырат. Экинчи чети ошо бийликтин өкүлдөрү өздөрү бул бийликке убактылуу гана келгендигин унутпашы керек да. Ошо алардын азыркы учурда эле мындай айтканда эсеби жүрүп атат. Ушуну дагы алар сөзсүз түрдө билиш керек. Мен бизде митинг чыгып кетсе, андан коркуш керек деп эсептебейм. Митинг өзүнүн конституциялык ыйгарым укугун колдонгондордун бир аргасыз бир ыкмалары. Анын эч мындай зыяны жок. Бардыгы эгерде бийликтегилер мыйзамды бузуп жатса, мыйзамды бузба деп туруп митинг аркылуу калайык өкүлдөрү чыкса, эмне үчүн болбосун? Ушул жерден бир суроо да, Эмиль мырза, мисалы үчүн биз митинг деп жатпайбызбы? Алар бир адамдын укугу да, барып өзүнүн дооматын айтып же болбосо өзүнүн оюн билдирүүгөчү. Бирок ошол эле мезгилде жана акча төлөнгөн митингдер аны кантип чечсе болот? Мисалы үчүн бирөө барат дагы жердештерине акча берет, келаткан шайлоодо дагы ал күтүлүшү мүмкүн да. Обон деген түшүнүк бизде феномен пайда болду. Азыркы кырдаалда көрүнүп эле турат, ошо эски шайлоолордун нугуна түшүп калчу эле болуп турабыз азырчы. Митинг деген бул жаман нерсе эмес өз алдынча алганда. Көп болобу, аз болобу, ал кырдаалга жараша болот. Бирок сиз айткандай жанагы төлөнгөн акча үчүн чыккан митингдер бул албетте терс көрүнүш. Бирок ким уюштуруп атат ошону, кандай максатта уюштуруп атат, бул эми чоң коомдо ар бирин колунан жетелеп келип далилдей албайт экенсиң. Бирок кайра эле ушул өзү да мыйзамды тебелегендик, мыйзамды урматтабагандыктын дагы бир көрүнүшү да. Бизде акча менен элди чыгарсаң болот, акча менен бирөөнү соттотуп берсең болот, акча менен чыгарып алсаң болот. Ошол түшүнүк, ушундай түшүнүк ушунчалык элге катуу сиңип калган, жөнөкөй элдерде эле ошо айылда отурган карапайым элде эле ошо акчаң болбосо тигиндей болот, мындай болбойт деп ишенип калган. Эмне качан оңолот? Менимче биринчиден туруктуулук болуш керек. Жана көп айтабыз, жаңы муун келиш керек, жаңы неме кылыш керек деп. Бирок андан тышкары мыйзамдык туруктуулуктар керек. 5 жыл сайын, 5 жыл бүгүнкү күндө 3 күнү калды, 5 жыл болот экен ушул конституциябызга. Бул эң узак карманган конституциябыз экен, өзгөртүүсүз. 5 жыл деген бул өтө кыска мөөнөт. Эгер ушуга да чыдабай дагы өзгөртсөк, мыйзамды өзгөрткөн, конституцияны өзгөрткөндөн кийин дагы толтура башка мыйзамдарды кайра өзгөртүш керек. Өзгөртө бергенде мен мисалы үчүн отуруп, мен кайсы мыйзамды урматташым керек? Кечээ бир мыйзам эле, бүгүн бир мыйзам, эртең кайра бир мыйзам болот турбайбы деп. Ошондуктан менимче бул жерде мыйзамды сактоо, мыйзамды сактоону талап кылып чыккан митингдер негизи ошол. Түпкүрү мыйзамды талап кылган митингдер болот. Чыныгы митинг болсочу. Атуулук. Сөзүңүздү бөлүп койсом, телефон чалып жатышат. Андан кийин мен аудиторияга микрофон берем. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Тыртыбага суроомен кайрылган. Агай, саламатсыздар. Агай, мен мындай суроо берейин деп атам да, азыр газета, журналдарга, средства массовой информацияларга азыр биздин жетекчилер жөнүндө көп маалыматтар келет да. Тигине жеп атат, тигине кырышып айтып атат деп. Биз билген илгери Союз убагында бир материал чыкса, ушул боюнча, ал боюнча жооп болчу эле. Азыр баягы калп айтпасам премьер министрдин жардамчыларына, башкаларына бөт чыгып атат, депутаттарга чыгып атат, ошолордун баарын көрсөтүп атат. Анан кийин ошолор боюнча эч кандай жок да. Эми бул маалымат каражаттарына чыккандан кийин ошончо эл окуп көрүп аткандан аларда берси калыптанып калат да. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Менимче абдан кызык суроо болду. Кээде өтө оперативдүү болуп калышат. Маселен, кыргыз тил боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси кыргыз тилин чыңдаш керек деп сүйлөп алса, Орусия тарапка жакпай калып, дароо эле кызматтан түшүп калган учуру болгон. Кээде ошондой оперативдүү түрдө ошондой кийлигишет. Кээде укмаксан болуп коюшат, өзгөчө жанагы эгерде ал эмнеден көз каранды, бийликке керек болгондо ал адам кетеби? Абдан туура. Мен ошону айтайын деп атам. Эгерде кайсы бир депутат көбүрөөк бийликти жактаган партиялар тарабынын өкүлү болуп калса, ага көз жаздым мамиле кылуу көбүрөөк болуп жатат. Аны биз баарыбыз көрүп атпайбызбы? Бул
ушундай тандоо жолу менен мамиле кылып, агерде оппозициячыл болуп калса, же кайсы бир оппозициячыл өкүлдүн бир тууганы болгон депутат болуп калса, анын иши тезирээк баягы сот ишине өткөрүлүп калышы мүмкүн да. Ушул сыяктуу нерселерди биз көрүп, демек тезирээк эле биз ошо бийликтегилер өздөрү таразага түшүп аткандыгын көрүп, биринчиден мыйзамды сактоо, кадырлоо жагынан өздөрү өрнөк болсо деп ошо бийликке кайрылар элек да. Дагы бир суроо да, бизде мурда уят деген сөз бар эле да. Уят элдин арасында аябай иштечү да. Институт азыр иштебей калды да, мисалы үчүн. Негизилечи. Уялбай деле калса окшойт. Өтө кызык суроо. Чын эле бийликтегилер кызматтан алып сала элегинде эле ошондой учурда өзү да кетип калышы керек да кээ бирлери. Ушул ар намыс деген чын эле кайсы бир деңгээлде, кайсы бир бийлик өкүлдөрүндө мукап калгандыгын биз көрүп турабыз. Бирок эми ошондон кийин ошондой өкүлдөр бар партия үчүн кайра эле өзүңөр добуш берип салбагыла да туурабы? Ушундан талдоо жасаш керек. Мына парламенттин шайлоосун бүтүп атабыз. андан кийин сизге берилет. Курбанали Майсалбек, бул баш мыйзамды кантип сакташ керек? Биринчиден мында жакшы сөз бар да, эгерде мыйзамды ким жазган болсо, ошол биринчилерден болуп аны сыйлаш керек деген. Бизде болсо тескерисинче болуп атпайбы? Бүгүн жазып коюп эртең өзгөртүп салышат. Биз ал мыйзамды сыйлаганга эмес, ал боюнча маалымат алганга да жетишпей калабыз да кээдечи ал боюнча. Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн бир коопсуздук бир нерсени бузсаң, сага эртеси күнү эле штраф келет да. Бизде болсо тескерисинче, биз каалаган жерге мусор таштайбыз, аны көрүп турган коопсуздук кызматкерлери болсо деле көз жумуп коюшат да. Андан кийин бирөө кайталагандан кийин ал нерсе кайталанып күчөп кете берет. Ошондуктан бизде туруктуулук керек да, мыйзамдын күчү бул туруктуулукта деп айтат элем. Рахмат сизге. Сиз дагы берсеңиз болот анан аудиторияда. Саламатсыздарбы, Атантай Олжудар. Укук деген аныктама берип кетсек, укук бул мамлекет тараптан берилүүчү эркиндик да. Адамдарга эркиндик берилип атат да. Бирок ошол эркиндикти адамдар туура пайдаланганды билбей атабыз да. Мисалыга алып көрө турган болсок, Советтер Союзу тарагандан кийин бийликке ким келсе, ал особняк салат, машина алат. Адамдардын аң сезиминде ошол нерсе калыптанып калды да. Бийликке келди ушул нерсени. Бирок мындай азыр түшүнүшө баштады. Бул акча менен кантип эле ушунча 5000 сом айлык болсо, ана кантип особняк сала баштады. Мына ошол нерсе менен азыркы учурда мен туура эле көз караштамын. Биздин мамлекеттин укуктук өнүгүүсү жакшы эле деңгээлде өнүгүп баратат. Анткени бул жаш мамлекет үчүн нормалдуу эле көрүнүш деп эсептейм. Рахмат сизге. Абдыманат мырза, жогорку кеңешке депутаттарга аябай көп дооматтар айтылып кетти да. Сиз жооп уксак болобу? Мыйзамдардын сапаты боюнча айтылбадыбы? Мен жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдар идеалдуу деп айткандан алысмын. Дүйнөлүк практикада мыйзамдарды негизинен өкмөт даярдап, парламентке алып келет экен. Депутаттар аны элге керекпи, кереги жокпу, туурабы, туура эмеспи деп талкуулап, андан кийин кабыл алышат экен да. 90% өкмөт алып келет да. Себеби өкмөттө атайын чоң институттар бар. Мисалы, экономика боюнча мыйзамдарды экономика министрлиги караса болот. Улуттук банк өзүнчө институт катары акча кредит жагынан мыйзамдарды караса болот. Жана башка да. Бизде андай картина тилекке каршы болбой атат. Мыйзамдардын 50%-ын депутаттар даярдап атат. Долбоорлордун 50%-ын өкмөт берип атат. Өкмөт көбүнчө алар идеалдуу жазылган, бирок аткарылышында кемчиликтер бар деп айтылат да. Ошо мыйзамдар жасап аткан кемчиликтерден сөз болот, ошол жооп катары айтып атам да. Бирок барган сайын акыбал өзгөрүп атат. Өкмөт акыркы кезде бир аз көбөйтүп баштады өзүнүн активдүүлүгүн. Бизде баягы өкмөттүн туруксуз болуп атканы да ошого бир аз тескери кедергисин тийгизип атат да. Анан конституция боюнча айтылып атпайбы? Мыйзамдын сапаты боюнча маселе бул да чечилүү. 2007-жылы референдум болгон, барыңыздар эсиңиздер да. Ошондо кандай конституция кабыл атканын менимче эч кимди аңдабай калган, талкуулабай эле калышкан да. Азыркы заманда андай мүмкүн эмес да. 2010-жылы конституцияда 114-беренеде көп айтып атпайбы? Азыркы сөзүн бөлбөй турсаңыз, айтып атасызбы? Жок, аягына чейин уксаңыз түшүнөсүз да. Мен конституциянын 2010-жылкы редакциясын ошол кезде бир дагы бийлик органы иштей электе, бир дагы саясий күч, партия, инсан бийликке келелекте кабыл алганы үчүн аябай туура кабыл алган деп эсептейм. Бардык элге текши карап, балансы эске алынып. Бийлик баланс болгон да. Жогорку кеңеш албетте бийликтин борбору катары кабыл алган, парламент көп нерсени чечет деген маселе коюлупчу. 114-беренеде
жылга чейин адилеттүү үчүн айтып коюш керек да. Тыюу салуу ал парламентке гана тиешелүү. Референдум аркылуу өзгөртүү киргизсе болот. Жакшылап окуп көрсөңүздөр. Бирок бул толук эмес. Анан адилеттүү үчүн айтып коюш керек. Мен азыркы өзгөртүүлөрдүн автору эмесмин. Жөн эле Конституциялык мыйзамдар комитети иштеген үчүн айтып берип атам да. Адилеттүү үчүн айтып коюш керек. Азыркы сунуш кылынып аткан, талкууланып аткан, көп талаш тартыштар талап кылып аткан долбоор президенттин ыйгар укуктарын кеңейткен жок. Өкмөттүн иштешин оптималдаштырып атат. Жогорку кеңеш, жоңгорку соттун иштешин оптималдаштырып атат жана партиялардын парламентте отурган депутаттарга болгон таасирин күчөтүп атат да. Ошону эске алыш керек да. Бирок аны кабыл ала албай ал парламенттин иши. Мен жөн эле баягы өзүмдүн мүмкүн болушунча калыс пикиримди айтканга аракет кылдым. Анан азыр оппозиция болушу жөнүндө сөз да болбоду. Бийлик сөз алмашат деген принцип бизде орнош керек да. Бизде президенттин ыйгарым укуктары бир эле мөөнөт. 6 жылда президент сөз алмашат. Биз ошого азыр баарыбыз көнүп баратабыз да. Парламент 5 жылда сөз алмашат. Өкмөттүн алмашканы албетте парламентте коалициянын туруктууна байланыштуу. Кийинки бийлик мурунку бийликтин орой кемчиликтерин көрбөш үчүн жанталашып бийлик аракет кылып таза иштегенге умтулуш керек да. Биз ошого акырын барабыз да. Аны газеталар жазылган маалыматтар менимче ушак айын чындык араны көбүрөөк жарыялап атат. Ошондуктан газеталардын тиражынан эле болот. 1000 нуска, 2000 нуска менен чыккан газета. Ушак ачыктыкка барабар. Демек алар элдин мындай назарына толбогон газеттер да. Эл деле менимче көп ушактарга ишенбей баратат да. Алмамбет мырза, программабызды жыйынтыктап баратабыз да. Жакшы жактары болсо эске алыш керек. Ачык коомдун ушу жакшы жактары бар да. Бардык кемчиликтер ачык айтылды. Айда. 3 маселе. Мына митингдер боюнча. Бир молдовалык эксперт 5 жыл мурун айтты эле. Митингде канчалык мамлекеттик органдар, күч органдары тыйган сайын адамдардын кыжыры ошончолук кайнап, ошончолук алар кийинки митингдерге, кийинки чоң толкундоолорго себеп болот деп. Мына азыр мамлекеттик органдар канчалык митинг көп болсо, бул адамдардын ыйык укугу, өзлөрүнүн укугун билдирип турат. Ошондуктан мына митинг чыккан жерге эч качан мамлекеттик органдар, күч органдар тыюу салбаса, ал өзүнөн өзү азайып атат. Мына бүгүнкү күндөгү кырдаал ошондой. Эми басма сөз кызматы боюнча мына телегөрүүчү абдан туура айтты. Мына басма сөзгө СССР убагында бир маалымат чыкса, мамлекеттик органдар реакция берчи деп. Мына Нарымбаевди тиги Айда Салянованын кетишине себепкер деген ушак үчүн мамлекеттик мына парламент тикесинен тик туруп жарылып кетесиз дебоду. А башка маалыматтар боюнча парламенттин реакциясы жок. Бул баягы эки башка мамиле дегендей да. Эми үчүнчүсү конституция боюнча. Конституцияны эксперт абдан туура айтып атат. Конституция ыйык жана аны колдон келсе бузбаш керек деп. Бирок бул жерде азыркы өзгөртүүдө бул президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган бир да маселе жок. Эгерде Акаевдин, Бакиевдин реформаларында жалаң гана өзлөрүнүн бийлик укуктарын кеңейтүүгө багытталган. Азыр только жана акимдерди премьер-министр түз шайласын деген гана норма кирип атат. Андан башкасы да бар. Азыр эми Программабызды жыйынтыктасак да, ар бириңиздерге жыйынтыктоочу сөз айтсак да, канткенде мыйзамды сыйлайбыз. Жыйынтыктоочу катарында айта кетейин, конституциялык Абдыманап агай айтып кетти, мен автор эмесмин деп, чындыгында ак сөзүн айтып. Биринчиден 2020 жылга чейин өзгөртпөйбүз деген жобо бул жөн гана парламенттин бир кайсы бир процедуралык күчүн кыскартуу эмес, бул мунун артында дух бар, чоң ой болчу. Мыйзамдык туруктуулукту жок дегенде 10 жылга гарантиялап коелу деген. Бул чоң маселе болчу. Бул жөн гана азыр эми алдастап референдумга жол бөгөт койгон эмес эле референдум кылсак болот деп. Ошондуктан мыйзамды качан урматтай баштайбыз? Өзүбүз жазган мыйзамды өзүбүз урматтасак ошондо пайда болот. Мирсулжан, жаш муундун өкүлү катары айтып койсун. Азыр жана көп айтылып кетти жаңы технологиялар боюнча. Бул азыркы учурда бардыгыбызга тиешелүү. Дээрлик бардыгыбызда телефондорубуз бар, анын ичинде камерасы бар. Ошондуктан жөн олтурбай, жөн эле кухнядан жамандай бербей, ушак жазган гезиттерди эле окуй бербей, ошондой фактыларды көрүп калсак, кечинде бир чиновниктин машинасы туура эмес жакта болуп калса, алар корксун. Биз тартайлы, биз жөнөтөйлү, КТРге жөнөтөйлү, интернетке чыгарайлы, жөн олтурбашыбыз керек. Себеби дегенде ишенимди жөнөкөй адамдар дагы жарата алат. Мисалы үчүн менин эжемдин кичинекей баласы кичекей кезинен өзүнүн апасын тарбиялаган. Себеби дегенде кичек баланы урушпаш керек деп баласы айткан. Демек кичек бала деле чоңурактарга айтса, чоңурактар деле өзгөрөт. Ошон үчүн жарандар жөн олтурбай,
Биз дагы кеңешибизди берип, биз дагы азыр келе жаткан өзгөртүүлөргө шайлоодо жылайлы. дагы добушуңарды сатпагыла деген да. Албетте. Сиздин да жыйынтыктоочу сөз 30 секунд. Мыйзам жана антикоррупционный деп мыйзам чыгарып атпайлы. Тиги жигит абдан соң туура маселени көтөрүп кетти да. Бийликке келүү жана парламентке депутат болуп келүү бул өзүнүн бизнесин жайылтып жана байып, байуунун эле бир эмеси аң сезими, элдин аң сезими ошондой болуп калды. Ошондон кетиш үчүн ар бир өкмөт дагы, парламент дагы элден кеңешчи алыш керек да. Элди ушундай бир өлчөмсүз кайсы бир элдин арасындагы көйгөйлүү маселелер боюнча кеңешчи кылып, мына ушундай бир эгерде чыныгы биз өзгөрөбүз, ачыктык болсун десек, анда элди аралаштырышыбыз керек. Тынчтык мырза, сизге берилет. Жыйынтыктоочу сөз 30 секунд. Жакшы. Биринчиден Орусиянын чийки закондорун бизге алып келбегенге аракет кылсаңар, жана чет элдик тыңчы деген сыяктуу бир шектенген нерсе, ошо чет элдик тыңчы делген уюмдардын жардамы менен бийликке келгендерин унутушпаса булар, алар анык эле кыргыздын чыныгы катуулдары. Биринчиден, экинчиден азыркы конституцияны 2020-жылга чейин жакшылап карайлы, таразалайлык, минустарын ошо 2020-жылдан кийин оңдойлук. Эгерде ага каршы чыксак, анда биз өзүбүз бийликтегилер баш мыйзамды сыйлабайбыз деп калайыкка сигнал берип атышат. Мен ушуну айткым келет. Рахмат сиздерге. Бүгүнкү талкууну жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Ойордодо мыйзамды канткенде урматтайбыз деген суроого жооп издедик. Ачыктык тууралуу да сөз айттык. КТРК сайтында, КТРКда негизинен трибуна КТРК деген жаңы рубрика ачылды. Ал жерге ар бир жаран келип өз оюн билдирсе болот. Ушундай эске алып коюңуздар. Биз сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.